Саламатсыздарбы, урматтуу курстун катышуучулары. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн деген жакшы бир маанай менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Окшоштуктардын бүгүн биз сиздер менен түшүнүк функция байланышы, адис курал же болбосо адиске өзүнүн адистигин аткарууга жардамчы болгон шаймандар байланышы жана мезгил байланышы тууралуу кенен кесир маалымат алабыз. Биргеликте мен сиздерге түшүндүрөм. Сөзсүз түрдө экранга көңүлүңүздөрдү бөлөм. Бычак кесүү дегенде, мисалы үчүн, бул бычактын функциясы же жумушу кесүү, окуучунун функциясы бул жерде окуу, жыгаччынын функциясы ошол жыгачтан кандайдыр бир эмеректин төлдөрүн жасоо. Ал эми сааттын функциясы, ал прибордун функциясы албетте бизге убакытты так көрсөтүп берүү. Демек, бул схемада өзүңүздөр көргөндөй түшүнүк жана анын функциялары ушундай өзгөчөлүктөрдөн турат. Эми функция деген бул эмне? Бул албетте бир адамдын, жаныбардын окуя куулуштун же болбосо жансыз бир заттын жасаш керек болгон жумушу, вазыйпасы же болбосо милдети. Арине жансыз заттар, буюмдайымдар өз алдынча кандайдыр бир жумуштарды жасай албайт. Демек, бул жерде ушул заттар, буюмдайымдар аркылуу кылынган адамдардын иштери жөнүндө сөз болууда. Мисалы үчүн, бул жерде дарыгер дарылайт. Кароолчу бул жерде кайтарат. Кесүү, мисалы үчүн, бул жерде бычак кесет, түздөйт, керки, мисалы үчүн, түздөшү мүмкүн, тегиздөө, ичкертүү, тилүү, жамоо. Мына булардын бардыгы адамдардын кылган иштери жөнүндө сөз. Демек, функцияны аткарган түшүнүктөр бул жерде адамдар болушу мүмкүн, жаныбарлар болушу ыктымал, заттар же болбосо окуя куулуштар. Мына ушулардын бардыгы функцияны аткарган түшүнүктөр. Мугалим, караңыздар, бул жерде мугалимдин функциясы эмне кылуу? Билим берүү же болбосо багыт берүү. Бордун функциясы бул жерде жазуу. Эчектин функциясы балким кандайдыр бир жүктү ташуу. Китеп албетте бизге билим берет, бычак кесет, доктур дарыгер дарылайт. Функция байланышында биз эми бул жерде карасаңыздар, кыймыл аракеттин жалпысы жана конкреттүүсү деп дагы бөлөбүз. Мисалы үчүн, мугалимдер жалпы жонунан эле бардык предметтин мугалимдер бизге үйрөтөт. Бул демек жалпы максаты. Мисалы үчүн, физик мугалим бизге Омдун законун эксперименталдык түрдө көрсөтүп бериши мүмкүн. Бул конкреттүү максаты. Көрдүңүздөрбү? Анан кийинкиси, аскердин жалпы максаты бул жерде коргоо. Ал эми конкреттүү кырдаалдардагы анын иш аракети бул жерде эмне кылуу? Согушуу. Отвертканын функциясы негизинен бул жерде жалпы функциясы буроо, а конкреттүү функциясы бул жерде бир нерсени бекитүү үчүн пайдаланылат. Балканын негизги функциясы бул жерде кагуу, а конкреттүү кырдаалдардагы функциясы бул жерде сындыруу үчүн дагы колдонулат. Бакмачы, бул няньканы билесиздер, бул жерде негизги функциясы багуу, а конкреттүү учурда, кээ бир учурда баланын курсагын тойгузуу болуп дагы эсептелинет. Көрүңүздөр, бул жерде жалпы функциясы жана конкреттүү функциясы дегенде мына ушундай өзгөчөлүктөргө сиздер көңүл бурасыздар. Анан иш аракеттин натыйжасы же болбосо максаты. Мисалы үчүн, астрономиянын жалпы максаты бул жерде космосты изилдөө, конкреттүү максаты кандайдыр бир планетаны изилдөө. Жыгаччынын жалпы максаты эмерек жасоо, ал эми конкреттүү максаты эмеректин бир түрү болгон бешикти жасоо. Ашпоздун жалпы максаты бул жерде тамак даярдоо, ал эми конкреттүү максаты ошол тамактын бир түрү болгон беш бармакты жасоо. Акындын бир жалпы максаты ыр жаратуу, анан конкреттүү максаты ырдын бир түрү болгон оода жаратуу. Ооданы билесиздер, бул мактоо ыры. Сүрөтчүнүн жалпы максаты бул жерде сүрөт тартуу, анан сүрөттүн бир түрү болгон жаратылышты сүрөткө түшүрүү, бул пейзажды тартуу. Бул конкреттүү максаты болуп эсептелинет. Эми бул жерде биз түшүнүк функция байланышына кошумча адис курал жана зат функция байланышына байланыштуу дагы бир негизги өзгөчөлүктөргө токтололу. Мисалы үчүн, бул жерде өзүңүздөр сүрөттө көрүп тургандай, бул чаштарач, бул кесиптин ээси. Колунда, оң колунда кайчы, сол колунда тарак турат. Демек, бул жерде ага өзүнүн кесибин кесипкөйлүк менен мыкты деңгээлде аткаруу үчүн жардам бере турчу шаймандар жөнүндө дагы аналогиялык жуптар келиши, суроолор келиши ыктымал.
Мисалы үчүн бул жерде кайчысы турат, тарагы турат, машинкасы турат, суу сепкичи турат, ошо чач кургаткычы турат. Мына булардын бардыгы ошол өзүнүн кесибин аткарууда чоң жардам берүүчү түшүнүктөр. Эми бул жерде бул темадагы аналогияларды оңой чечүү үчүн элестетүү ыкмасын, ассоциация ыкмасын колдонуу керек. Демек, адистин куралдары болгондо негизги куралдары же болбосо жардамчы куралдар деп дагы бөлөбүз. Мына ошого жараша аналогиялап. Бул жерде сыртында кызыл түстө берилгендер карасаңыздар, бет кабы, халаты, бул жерде колуна кийген мээлейи же болбосо кургак чүпүрөгү, булардын бардыгы эмне болуп эсептелинет? Жардамчы куралдары. Ал эми ичинде жашыл түс менен берилген негизги буга чейинки саналып өткөндөр албетте негизги куралдар катары эсептелинет. Эми бул жерде аңчы тайган деген бизге үлгү жуп сунушталды. Улакчы улак, балыкчы балык, саяпкер жылкы, мүнүшкөр бүркүт деген варианттар бизге берилди. Эми жана адис жана анын жардамчы куралы деп карайбыз. Биринчи аргумент бул жерде карасаңыздар кесиптер жөнүндө сөз болду. Экинчи аргумент албетте адистин жардамчы куралы. Демек, аңчы тайгандын жардамында эмне? Түлкү алып келиши мүмкүн, ал олжого ээ болушу мүмкүн түлкүгө. Анан мүнүшкөр бүркүттүн жардамында ошол олжосуна бүркүткө ээ болушу мүмкүн. Саяпкер жылкынын, бул жерде жылкынын өзүн таптайт, өзүн таптоо деген бул үйрөтүү да, атайын байгеге жарышка коюу үчүн. Анан балыкчы балыкты кармайт, бул өзү олжо болуп берди, мунун жардамында бирдеме кылган жок да. Улакчы улактын өзү бул жерде олжо, тайгазанга салып же болбосо алып. Мына ушунун бардыгы демек бул жерде Г варианты туура болгонун шарттайт экен. Ошондуктан туура жооп бул жерде Гси. Аргументтери менин оюмча силерге түшүнүктүү болду. Зат жана анын негизги функциясы, демек бул темадагы аналогияларды оңой чечүү үчүн элестетүү ыкмасын колдонуу керек. Жогоруда айткандай, бул темадагы аналогиялардын туура жообун табуу үчүн бардык варианттарды кылдат карап чыгуу зарыл. Бир гана бул аналогиялык ушул түрдө эмес, бардыгында. Анан эталондук жупка дал келген вариантты табуу үчүн бир же бир канча аргумент же жүйө келтирүү керек. Кайсы вариант башкаларга караганда көбүрөөк аргументке ээ болсо, мына ошол вариант туура болуп эсептелинет. Мисалы эми бул жерде кайрак курчутуу деп кетти. Орок оруу, бычак кесүү, сүргү сүрүү, учтагыч учтоо. Эми кайрак курчутуу деген эталондук жупту карап көрөлү, көңүл буруңуздар. Кайрак бул кошумчабы же негизги шайманбы? Албетте бул кошумча. Болгондо да калыбына келтирүүчү, мисалы үчүн бычактын курчтугун калыбына келтирүүчү шайман бул кайрак, атайын таш. Орок десек негизги шайман болуп калат, туура эмес. Бычак десек негизги шайман, туура эмес. Сүргү десек негизги шайман, туура эмес. Сүргү деген бул жыгачты кандайдыр бир формага алып келүүчү негизги шаймандардын бири. Учтагыч десек кошумча, себеби калемди учтап анын калыбына келтиребиз. Функциясын. Ошондуктан бул кошумча шайман болгондуктан туура жооп Г варианты болуп эсептелинет. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми дагы бир суроого көңүлүңүздөрдү бурам. Жылыткыч, жылытуу, обогреватель билесиздер, Демек, жылыткыч, жылытуу, жылыткычтын функциясы жылытуу. Анан бул турмуш тиричиликте пайдаланылат. Очоктун функциясы жагуу эмес. Биз очокко от жагабыз. Самоордун функциясы демдөө, жок, самоордо кайнаган сууну биз чай кылып демдейбиз. Көрдүңүздөр, таптакыр башкача кыймыл аракетке бул жерде сапар тартты. Үтүктүн функциясы ооба үтүктөө кийимдерди. Бул дагы турмуш тиричиликте пайдаланылат. Азырынча туура. Газдын функциясы күйүү. Демек, газ өзү күйүп кетет. Демек, турмуш тиричиликте колдонобуз, бирок бул жерде жылыткыч, үтүк сыяктуу турмуш тиричиликте колдонулуучу техника эмес. Газ деген бул эмне болуп эсептелинет? Жаратылыш ресурсу. Ошондуктан туура жооп бул жерде В варианты деп эсептейбиз. Айдоочу айдоо. Демек, бул темадагы суроолор жандуу заттар менен гана чектелбестен, жансыз заттар жөнүндө дагы сөз болушу толук мүмкүн. Мисалы үчүн айдоочу айдоо деп кетип атат. Бул жерде айдоочу дегенде бул шофер же болбосо таксистте, бул демек кесип ээси. Анын негизги функциясы бул айдоо. Негизги функциясы. Студент десек кесип ээси эмес, кесип ээсине бул жерде кесип ээсине ээ боло элек. Жолоочу десек бул жерде жолдо жүргөн, демек бул жерде айдоочу да жолоочу болуп калышы ыктымал кээде.
жумушту десек жалпы жөнүнөн болуп кетет. Ошондуктан бул жерде доктор дарылоо десек негизги функциясы болуп каралат да, экөө тең кесиби. Ошондуктан В варианты болуп эсептелинет. Бул дүйнөдөгү көптөгөн кубулуштар конкреттүү бир учурларда же болбосо убактысында мезгилдерде орун алары белгилүү. Мисалы жайында аптаптуу өтө катуу ысык болсо, кышында кар жаайт. Демек аптап анан жай десек ушул байланыштагы эталондук жупка туура келет экен да. Короз таң десек, мисалы үчүн короз таң атканда кыйкырат, үн салат. Үкү түн киргенде көзү көрө баштайт, же болбосо үн салат. Күндүзгү убакытта күн сөзсүз түрдө чыгат. Ал эми кышкы убакытта, кыш мезгилинде кар жаайт. Демек бул жерде ушул мезгилди туюнткан түшүнүктөр деп карайбыз. Эми негизи мезгил колго кармап көрө албай турган, санай албай турган абстрактуу түшүнүк. Бул жерде биз накта мезгилдер, нак түшүнүктөр жана мезгилдик түшүнүктөр деп 3 бөлүккө бөлүп карайбыз. Накта мезгилдерди караңыздар: кыш мезгили, жаз мезгили, жай мезгили, күз мезгили. Ар бири 3 айдан турат. Нак түшүнүктөр апрель мезгили, апрель мисалы үчүн бул жерде жаздын бир айы. Бар, эрте жаз, эртең, былтыр, кеч, түн, таң, шашке деген тактоочу сөздөр дагы бул жерде нак түшүнүктөр болуп эсептелинет. Ал эми мезгилдик түшүнүктөрдө сессия, мисалы үчүн бул сынак мезгили, мисалы үчүн кышкы сессия жана жайкы сессия деп билесиздер. Туут мезгили демек малдардын төл мезгили дейбиз, көбүнчө жаз мезгилине туш келет, март, апрель айларына. Окуу мезгили Кыргызстанда 9 айга созулат. Жаштык мезгили, мисалы үчүн Кыргызстанда официалдуу түрдө 35 жашка чейинки бардык инсандарды биз жаштар деп коебуз. Демек бул жаштык мезгили. Той мезгили кайсы бир датага, кайсы бир күнгө белгиленип, ошол күнү өтө турган шаң майрам. Үйлөнүү той, бешик той деп ар кандай түрлөрүн бөлөбүз биз. Майрам мезгили, сабак мезгили. Демек 18:40 башталган сабак 19:40 бүтсө, бул сабак учуру, сабак мезгили деп айтылат экен. Эми бул жерде тесттик мисалдарга көңүл бөлүңүздөр. Күндүз жумуш, түш музыка, кеч бээ байлоо, түн сынак, жаз айдоо. Күндүзгү убакыт жумушка эң ылайыктуу деп бул жерде карайбыз. Сүйлөм түзүп алабыз да, байланыштыруучу сүйлөмдү. Түшкү убакыт музыка угууга ылайыктуу жок. Башка убакытта да угабыз. Кээ бир учурларда түнкүсүндө уккан учурларыбыз болот. Кечки убакыт бээ байлоого ылайыктуу жок. Күндүз дагы 2 саат сайын бээ байлап, мисалы үчүн бул жерде самалды алсак болот. Түнкү убакыт сынакка ылайыктуу, бул таптакыр тескерисинче. Ошондуктан жазгы убакыт айдоого ылайыктуу, жаз жарыш деп айтып коебуз. Демек бул жерде жумуштарга байланыштуу болгондуктан Г вариантын туура деп эсептесек жарайт. Каникул эс алуу деген дагы бир үлгү жупка көңүлүңүздөрдү бурайын. Февраль тез иштөө, шашке ырдап жатуу, майрам көңүл ачуу, сынак жырга отуруу. Эми каникул эс алуу дегенде эс алуу мезгилин биз каникул деп атайбыз. Тез иштөө мезгилин февраль деп атабайбыз. Ырдап жатуу мезгилин шашке деп атабайбыз. Бул шашке кеч таң. Майрам көңүл ачуу дегенде көңүл ачуу мезгилин майрам деп атайбыз. Ооба. Жырга отуруу мезгилин сынак деп таптакыр атабайбыз. Бул тескерисинче. Демек туура жооп бул жерде В варианты болуп эсептелинет. Демек бүгүнкү сабагыбызда биз сиздер менен адис курал